Баарыңыздарга кутман күн достор. Мен каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен үй шартында үйдөгү бар азыктардан ушундай аябай даамдуу болуп чыга турган шоколадный пирогдун рецептиси менен бөлүшөмүн. Рецептти жоготуп албоо үчүн мен каналыма жазылып, коңгуроо белгисин басып коюңуз. Эгер видео сиздерге кызык болсо, акырына чейин көрүп, мени менен бирге болуңуздар. Пирогдун камырын даярдоо үчүн кургак азыктарыбызды ун, какао жана кум шекерибизди идишибизге салып, венчиктин жардамы менен жакшылап аралаштырып алабыз. Бардык азыктардын граммдарын описание бөлүмүнө жазып кетемин. Эми даярдап алган сода, разрыхлый жана тузубузду кошуп, дагы толуктай жакшылап аралаштырып алабыз. Эми анын үстүнө 300 грамм сүтүбүздү, 100 грамм өсүмдүк майын жана 2 жумуртканы кошуп, суюк масса болгуча баарын бириктирип, жакшылап аралаштырабыз. Эң акырында суюк массабыздын үстүнө 1 чай кашык уксусту кошуп, миксердин жардамы менен 1-2 мүнөттөй аралаштырып алдым. Идишибиздин астына пергамент кагазын төшөп, даярдап алган камырды куябыз. Алдын ала 150 градуста кызытылган духовкада 35-40 мүнөттөй бышырып алабыз. Пирогдун ичинин толуктай бышканын тиш чукугуч жыгач таякча менен көрүп алсаңыздар болот. Эми биз пирогдун үстүнө глазур даярдайбыз. Ал үчүн какао, кум шекер жана сүтүбүздү идишибизге куюп, жакшылап аралаштырып, жай отто 5 мүнөттөй кайнатып алабыз. Мынакей достор, өзүңүздөр көрүп тургандай, мен глазурду 5 мүнөттөй кайнатып алдым. Эми толуктай муздагандан кийин гана пирогдун үстүнө куябыз. Бардык жерине тегистеп, жагып алабыз. Пирогдун үстүн өз каалоолоруңуз боюнча жемиштерди коюп, кооздоп алсаңыздар болот. Эми пирогдун ичин сиздерге кесип көрсөтөйүн. Биздин пирогубуз аябай даамдуу, назик, даам ооздо эрий турган пирог болуп чыкты. Сиздер да сөзсүз түрдө ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Сиздерге, үй бүлөңүздөргө, балдарыңыздарга баарына жагат деген ойдомун. Эгерде мен видеом сиздерге пайдалуу болсо, сөзсүз түрдө менин каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетиңиздер. Сиздер менен болгон Динара Калилова.